урматтуу өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдунович, мен маселе көтөрөйүн деп атканым бул Кыргыз Республикасынын экономика боюнча. Кечеги Гамсумонун маалыматы боюнча 2017 жылда 6 айыл дотацияга кириптир. Бул айтканын 6 айыл дотацияга кириптир, көбөйттүр. Кечеги салык кызматынын маалыматы боюнча бир топ ири компаниялар 2016 жылы караганда 2017 жылы салык төлөмдөрү түшүп кетиптир. Ири компаниялар. Бул Шноз, Газпром, Кока-Кола сыяктуу компаниялар салык төлөмдөрү төмөндөп кетиптир. 39 мекеме иштебей алган кече маалымат жарыя болду. Менин маалыматым боюнча мамлекеттик кызматта иштеп аткан адамдар министерстволордо январь айлыгын ала албай калган, толук ала албай калган маалымат мага келди. Бирок мындай так маалымат жок. Кечеги Эльмира Ногойбаева деп мындай бир интернетте өзүнүн оюн жазып атат. Виртуалдык фантастикалык деңгээлде жашап калдык деген оюн жазып атат да. Ошондуктан мен айткым келет, биз программалар, кооз программаларды жазып келе атабыз. Балким биз чынында фантастикада жашап келе атабыз, бирок жерге түшүш керек. Экономиканын абалын караш керек. Мына эмне үчүн нефтетрейдерлер төмөндөп кетти? Анткени Талас жактан, Тараз жактан контрабанда дейбизби же кандай төлөмү жок, учету жок бир топ товарлар кирип атат, машиналар кирип атат. Эми Жалал Абад Ош областына караңыз. Өзбекстандын товары каптап кетти. Өзбекстан товары каптап биздин өндүрүүчүлөргө, биздин кичине жакан бизнестерге аябай мындай тоскоолдук кылып атат. Атаандаштык жок. Ошол жагын чек араны карап, ошол салыктарды, таможенник төлөмдөрдү төлөттүрүп, салыктарды төлөттүрүп, мына ушу биздин компанияларга атаандаштыкты түзүп берип, ошондой экономикабыз өсөт. Ошондо айлыктар толук берилет. Ошондо айыл өкмөттөр дотациядан чыгат. Ошондо мекемелер турбайт. Жана башка экономиканын турушу боюнча. Ошондуктан мен айтат элем, мына азыр жаз келе атат. Өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн. Экономиканын абалын кылдаттык мамиле менен карап, жакшынакай иштеп чыгыш керек стратегиялар дагы.